Мына эми эгерде сиз сүйлөшүп аткан адам сизге ата-эненин ролунда сүйлөп аткан болсо, сиз аны түшүрүп койсоңуз болот экен. Мисалы үчүн сизди үйрөтө баштады, сен мындай кылыш керек, сен мындай кыласың дей баштады. Сизди жаш бала ролуна киргизген аракет кыла баштады абалына. Сиз ошондо ал адамды ата-эненин абалынан токтолгон адамдын абалына түшүргөн аракет кылышыңыз керек экен. Рахмат кеңешиңе, мен өзүм деле түшүнүп атам, ушундай экен. Сен айтпасаң деле ошол проблема бар экенин билем, мунун үстүнөн иштеп атам. Атак кеңешиңе рахмат. И эсетип койгонуна да рахмат дейт экенбиз. Мына ушул токтолгон адамдын тили менен сүйлөшүү. Же болбосо ал адам жаш баланын тили менен сүйлөй баштаса, ой, муну кылып койчу, пожалуйста десе, а сен эмнеге өзүң кылбай атасың? Деп аны жаш баланын абалынан токтолгон адамга чыгарып атабыз. Ой, мен кылгым келбей атат десе, түшүнүктүү, а мен кылгым келбей атса мен кылышым керек да, сен кылгың келбей атса сен кылбай эле коюшуң керек деп жылмайып карап койсо, кой, сени бир нерсе кылдырып болбойт деп анан кийин токтолгон адамга өтөт экен, эркелебестен. Мына кээ бир учурларда, керек учурда ошол адамды көп эркелеп кетсе, акырын токтолгон адамдын абалына чыгарып койсок болот экен. Дагы эсибизде болсун, дайым келишип, биргеликте сүйлөшүп, биргеликте чечим чыгарган жакшы болот экен, эгерде биз дайым токтолгон адамдын ролунда иштешибиз керек болсо. Жана сый мамиледе жүрүшүбүз керек экен. Ушуну сиз менен бир талкуулап кеңешишибиз керек эле. Эгерде сиздин жетекчиңиз айталы сизге эркелеп жаш баланын ролунда же ата-эненин ролунда сүйлөшүп атса, аны өзгөртүш үчүн ушуну сиз менен бир талкуулап кеңешишибиз керек эле дегенде, ал адам токтолгон адамдын абалына өтүш керек болот. Себеби дегенде конструктивдүү сүйлөшүш үчүн жана бир нерсени талкуулаш үчүн эки адам равный болуп сүйлөшүш керек болот да. Көпчүлүк учурда же коллега с коллегой, коллега менен коллега гана бири менен кеңешип чече алат. Ал эми атасы менен баласы жаш бала көбүнчө кеңешип чечим чыгарбайт. Ата-эне өзү чечим чыгарат. Ошол себептен мына талкуулаганы же кеңешкени, бир нерсени сүйлөшүп маектешип анан чечим чыгарганы чакыруу, бул дайым аны токтолгон адамдын абалына өтүүгө жардам берет экен. Анан дайым мүмкүн болсо аргумент, далилдер менен сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Бул токтолгон адамдын тили. Негизги аргумент бул натыйжа максатка жетүү үчүн деген сөздү көп айтышыбыз керек экен. Биз көздөгөн максатка же натыйжага жетиш үчүн ушундай кылсак, ушундай варианттар бар экен. Бул вариант бизди тезирээк жеткирет экен, бул вариантта көбүрөөк чыгаша кетет экен, бул вариант азыраак чыгаша кетет экен. Бирок кечирээк чыгат экен. Кайсыл вариантты тандаганыбыз оң болот деп мына сураганыбыз. Мына бул бизде токтолгон адамдын тили менен сүйлөгөнүбүз экен. Эгерде мына сиздин маектешиңиз сизге туура келбеген, ошол ишиңизде туура эмес абалда сүйлөй баштаса, анда эмне кыласыз? Маектешиңизди мына ата-эненин абалынан токтолгон адамга түшүрүп коюңуз дедиңиз. Ошону кантип кылсак болот? Маектешиңиз туура чечим кабыл алуубуз үчүн, конфликт учурунда урушпай чечиш үчүн мына өзгөрткөнгө аракет кылыш керек экен абалын. Ишке жараша жана ситуацияга жараша өзгөртөт экенбиз. Ошол боюнча мына бизде диссонанс деген техникасы бар. Сонун техника, муну өздөштүрүп алсаңыз, сиз адамдардын оңой абалын өзгөртчү болуп каласыз. Биринчи кадам биз аны билген аракет кылышыбыз керек экен. Кайсы эго абалдан сүйлөп атат? Жаш бала абалдан сүйлөп атабы, же ата-эне абалдан сүйлөп атабыз? Же токтолгон адамдын абалынан сүйлөп атабы? Ошону көрүшүбүз керек экен. Аны тапкандан кийин алгач маектешиңиз күткөн абалдан сүйлөйт экенбиз. Ал күткөн. Мисалы үчүн ал жаш баланын абалынан сүйлөп атса, ага кандай абал керек? Ага ата-эне кам көргөн же урушкан ата-эненин абалы керек. Ченден чыгып кетип атса, урушкан абал ата-эне. Ченден чыкпай, жөн гана жакшы сүйлөп, бирок несерьезный мамиле кылып жоопкерчиликтен качып атса, анда кам көргөн ата-эненин абалынан сүйлөйт экенбиз. Андан кийин гана токтолгон адамдын абалына сүйлөшө баштайт экенбиз. Ошондо өзү айла жок токтолгон адамдын абалына өтө баштайт экен. Мисал көрүп кетели, мына качанга чейин кардарларды нааразы кыла бересиң? Сен ишти үйрөнгүчө кардарлар жок боло турган болду. Качан жакшы кылып каласың ишиңди деп мына ата-эненин абалынан сүйлөнө баштады. Сиз туура айтасыз, мен үйрөнүшүм кыйыныраак болуп атат. Мага жардамыңыз керек. Сиздин оюңуз керек деп мына ата-эненин аны сиз жаш баланын абалынан сүйлөдүңүз. Мени үйрөтүңүзчү, мага жардам бериңизчи дедиңиз. Андан кийин бирге ойлонуп көргөйлү, сиз менен бирге. Мен кандай себептерден үйрөнүшүм кеч болуп атат? Кантип тездетсем болот? Жана кантип мен кардарларды көбүрөөк ыраазы болсом, кылсам болот? Дегенде уже сиздер мына токтолгон адамдын абалынан сүйлөшө баштайсыздар. Анткени сиздер варианттарды караштыра баштайсыздар, биргеликте. Көрүңүз, сиз тынбай эле уруша берет экенсиз. Мен канча аракет кылсам да мени эч мактабайсыз, көрбөйсүз жакшылыгандарым. Майда каталарга жабышып алат экенсиз го деп мына жаш баланын абалынан сүйлөп атат эркелеп, Менин оюмча кардардын ыраазы болуп кетиши бул өтө маанилүү нерсе. Бул боюнча каталарды кечирип, көз жумуп коюу туура эмес болуп калат. Ошон үчүн муну оңдобосок болбойт. Бирге ойлонуп көрөлү деп токтолгон адамдын абалын өткөрүп атабыз. Кийинкиде сен канткениңде кардар ыраазы болуп калат бизге. Өзү эле келбестен тааныштарында мактап жөнөтөт. Себеби биздин негизги максатыбыз ошол да турабы? Кардар канчалык көбөйсө, сага дагы көбүрөөк айлык чыгат.
мен дагы сага айлыкты көбүрөөк кошкон аракет кылам. Кардар азайып кетсе, айла жок, же сени иштен айдашың керек болот, же болбосо жаксаң да канчалык жакшы кылсаң да айла жок, иштен айдашың керек болот. Акча төлөй албай калган себептен, же болбосо айла жок, айлыгыңды кыскартыш керек болот. Ишиңди азайтып. Көптөгөн конфликт учурда мына диссонанс техникасын кантип колдонсоңуз болот. Токтолгон адамдын абалына түшүрүүчү фразаларды көрүп кетели. Кандай натыйжага алып келет бул талаш деп сурашыбыз керек экен. Келе көз көрөлүчү, уруша бергенде пайда жок. Бул эми экөөбүз урушуп атабыз, ушул эмнеге алып келет көрөлүчү, эч нерсеге алып келбей турабы деп айтат экенбиз. Мен капага кыларлык нерсе айткан болсом, кечирим сурайм. Жакын алба жүрөгүңө. Бул иш болгондуктан мына иш үстүндө мындай конфликттер болуп турат деп көрдүңүз, токтолгон адамдын тилине өтүп атабыз, болуп турат. Мен сени жаман көргөн үчүн урушуп аткан жокмун. Болгону ушул кылган азыр ылык туура эмес болуп калат. Болгону ушул сен кылган нерсе жаман натыйжага алып келет. Мисалы үчүн кардарлар жок болуп кетет. Кардарлар азайып кетет. Кардарлар нааразы болот. Же болбосо мисалы үчүн сен адамдарың иштегиси келбей калат, буга ишенбей калат. Ошол себептен ушундай болбош үчүн бул сага да кереги жок нерсе, туурабы? Сен деле ушунча менет кылып чакырдың аларды. Алар чакырып, ушул бизнес жакшы деп чакырып келатасың. Эми сен болгону жалкоолуктун айынан ошолорду жоготуп алсаң да туура эмес болуп калат. Сен өзүң менетиңди баалабаган болуп каласың. Бул талаш бизди пайдасы жок урушка алып келет. Мунун сизге дагы, мага да кереги жок. Ошол себептен талашка убактыбызды кетирбей эле дагы келиңиз ушул проблеманы чечкенге аракет кылыңыз. Мен өзүм жалгыз бул проблеманы чече албайм. Өзүм жалгыз жетишпейм да. Ошол себептен биргеликте кылайлы. Сиз могул ишти кылыңыз, мен бул ишти кылайын деп туруп жоопкерчиликти бөлүштүрө баштайт экенбиз. Бирге иштешүүнүн негизги максаты эмне деп ошону сүйлөңүз. Биз турмушубузду оңдойлу деп бирге иштешип атабыз. Же болбосо биз ушул жерде биз мындай кыялдарыбызды орундатып, максаттарыбызга жетели деп ушул жерде биргеликте иштеп атабыз. Биз ошого келгенбиз экөөбүз тең. Сиз дагы, мен дагы, туурабы? Анан майда талаштын айынан же майда бир бири-бирибизди түшүнбөгөн мелочтун айынан азыр капалашып отурбай эле коелу. Убактыбызды кетирбей эле. Мындай нерселер иш үстүндө болуп турат. Иш үстүндө бири-бирибизди түшүнбөй калабыз. Иш үстүндө көз карашыбыз дал келбей калат. Бирок ага эч моюн сунбашыбыз керек. Себеби биздин негизги максатыбыз бирге иштеп, биргеликте сиз дагы, мен дагы максатыбызга жетишибиз керек деп токтолгон адамдын тили менен сүйлөп. Бул талаштан эмоцияга алдырбаңыз, эч убакта эмоцияга берилбеңиз. Өзгөчө аялдар эмоцияга жакын болот, ошодон башында кыйналышыңыз мүмкүн, кийин көнүп каласыз. Бул анан капаланбаңыз эч кимге. Кээ бир айтат, сен капа болбодуңбу деп. Мен капалыкты давно унутуп койгом. Көпчүлүк адамдар менен иштеген үчүн, көпчүлүк адамдарды башкарыш керек болгон үчүн, көпчүлүк адамдарга лидер болуш үчүн мына капалык тарынган дегенди унутуп койгонмун. Эң сонун фраза бар, бирөөгө капа болбо, болгону ошону данность катары кабыл алып. Не надо обижаться, надо делать выводы деп коет. Бирөөгө капа болгондун ордуна болгону кандайдыр бир айталы чечимдерди чыгарып кой. Түшүнүктүү, сен менен түшүнүктүү. Демек сен ушундай иш кылат экенсиң, мен кийинкиде эске алам деген гана мамиле менен иштеш керек экен да. Анан кээде интернетте байкап калсаңыз керек, көпчүлүк уруштар, талаштар бири-бирин түшүнбөгөндүктөр эмнеден болот? Повышенные ожидания. Бири-биринен көптү күтүшөт адамдар. Өздөрү үмүттөнүп күтө беришет, тиги ал үмүттөнүп күтүп атканын билбейт, же билсе дагы убактысы жок, же мүмкүнчүлүгү жок, же чындап эле азыркы учурда каалоосу жок, приоритети башка болушу мүмкүн. Ошол себептен анан капачылык пайда болот. Чынында биз болгону башкалардан өтө көптү күтпөшүбүз керек экен да, үмүттөнбөшүбүз керек экен. Жана айтып кеттик, эсиңизде болсо, жаш бала абалда жашаган адам бирөөдөн үмүттөнүп, бирөөдөн күтө берет. Бул туура эмес абал, Токтолгон адам түшүнөт, бардык нерсеге менет кылып өзүбүз гана жете алабыз. Өзүбүздүн жашообузду өзүбүздүн колубузга алганда гана биз керектүү нерсеге жете алабыз. Ошону дайым эске алышыбыз керек экен. Демек, бул талаштан сиз да, мен да утпайбыз. Канча баштаган иштерибиз бүтпөй калат. Бизге ишенип келген адамдар болсо, биз кидать эткен болуп калабыз. Аны алардын ишеничин биз оправдать этпей калган болобуз. Же болбосо алардын үмүтүн биз мына ушинтип бузган болобуз. Ошол себептен бул талашка моюн сунбайлы. Биргеликте чечели проблеманы. Бул талаштан кимдер утат деп сүйлөшсөк болот. Биз азыр эми ушул талаштын айынан урушуп сүйлөшпөй калсак, конкуренттерибиз кол чаап сүйүнүшөт. Бул бизге керекпи? Сизге, мен ойлойм, керек эмес. Мага точно керек эмес. Сизге деле керекпи, керек эмеспи? Ошону ойлонуп көрүңүз. Керекпи деп сурасаңыз болот. Анын өзүнө келет чөт адам,